Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Чынара Мамажакыпова: ак жолго айтарым, дүйнө жүзү алаканыңда турса дагы эненин ыраазычылыгысыз эч ким эмессиң. Аярзат коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Мамажакыпова энелердин атынан спортчу Акжол Махмутовго кайрылуу жолдоду. Спортчу Акжол Махмутовдун апасы мен тирүүмүн деген маалыматын билдирип чыкты. Көзү тирүү энеси канча бир жылдар мурун каза болуп калган деген дагы маалыматтар комментарийлерде айтылып келген. Элдин баары эле каза болуп калган деген ойдо калган. Спортчунун апасынын билдирүүсү мени көп ойлорго түрттү. Негизи жашоодо аялдар кайсы маселе болбосун терең карап, жүрөктөрүнүн тереңинен кабыл алат. Аял болуп көрбөгөндөн кийин аял затынын маселесин балаңда түшүнбөйт. Эркектер эч качан аял затынын маселесине терең карап, түпкүрүнөн түшүнө албайт. Жашоодо үй бүлө куруу маселе эмес, үй бүлөлүк турмушка чыдап, коломтону өчүрбөй сактоо эрдек. Никени сактап, үлгү болгон үй бүлөлөр менен сыймыктанышыбыз керек. Үй бүлө жашоосун сактоо өтө кыйын, чыдамкай адамдардын колунан келет. Бул дагы өзүнчө бир искусство, талант, чексиз сабырдуулукту талап кылат. Спортчунун апасын аял катары, эне катары, аял заты менен иштешип жүргөн, көйгөйлөрдү көп уккан айым катары жакшы түшүнүп турам. Жашоодо ар кандай нерселер болот. Эркектер үйлөнүп алганча башкача сыйда, үйлөнүп жубай кылып алгандан кийин башка мамилеге өтүшөт. Азыр абал мурдагыдан да курчуп кетти. Аялды гүлгө салыштырсак болот. Гүлгө суу куюп, жакшылап өстүрсө, бажырайып ачылып берет. Айланасын баарын көрккө бөлөйт. Эркектер жашоого башкача көз карашта болгондуктан, жубайына көңүл бурбай койгондуктан же көпкөндүктөн, башка аял затына азгырылгандыктан, жарына көңүл жоктуктан улам үй бүлө бузулуп коломтон от өчөт. Шариятта дагы аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла деп Мухаммед пайгамбардын Хадича энебизге болгон мамилеси сүрөттөлөт. Негизи аялдар төрөлгөндөн көз өткөнчө көп кыйынчылыктарды баштан кечирет. Башка бирөөнүн үй бүлөсүнө, башка чөйрөгө барып кызмат кылабыз, ордубузду табабыз. Бул убакта жубайынын назик жүрөгү колдоого, жакшы мамилеге, жакшы сөзгө муктаж. Аял заты ал үй бүлөгө кул катары же үй кызматчысы катары келген эмес. Аялдын да өз орду бар. Аял дагы өзүнчө бир дүйнө, өзүнчө бийик, сыйга татыктуу жан. Туруктуу, кыйынчылыкта колдогон, жубайын гүлдөй аярлаган мырзанын үй бүлөсү, никеси узакка, түбөлүккө сакталат. Апасынын кайрылуусунан соң спортчу Акжол Махмутовдун өзүнө кайрылгым келди. Ички үнүмдү жеткиргим келди. Акжол али балада, өзү үй бүлө күтелек болгондуктан, эркек болгондуктан мындай нерсени түшүнбөйт. Апасы тирүү турганда менин энем жок дегенге эч кимдин акысы жок. 9 ай омурткасын сыздап көтөрүп, жарык дүйнөгө балканактай уул алып келди. Тукумулады, түн уйкусун бөлүп, ак сүтүн берип эмизди. 3 уул 2 кызды жарык алып келди. Бала бакчага жеткирип коюп, подъездерди жууп иштечүүмүн дейт. Ушундай эмгектерди кылып, аялдын эмгеги синген, бирок айрым кыйынчылыктарга туруштук бере албай калган. Жанын ташка уруп, ушундай темпте кете берсе, балким ден соолугунан ажырамакчы, дагы башка жагдайга учурамак. Балким ошол убакта балдарын алып кетсе, бага албай кыйналмактыр. Бул эненин тагдыр үзүмдөрү. Мындай тагдыр тамчысы жүрөгүмдү дирилдетип, кыргыз элиме кайрылгым келди. Жакында 3 жашар кызын таксиге салып иштеген мырза тууралуу маалымат чыгып, аябай кейиштүү кабыл алдык. Азыр аялдардын 70% ушундай акыбалда, бирок биз унчукпайбыз, аларды көрбөйбүз. Аялдар таксибайт этмек тургай балдарын колуна кармап алып, жалданып иштеп жүрүшөт. Эмнеге буга жүрөк оорутпайбыз? Бир эркек баласын караган үчүн бүтүндөй кыргыз эли кайгырды. Ал эми 5-6 баласын туш-тушка таштап, көрөокат менен алышкан аялдарды ойлонбойбуз. Мындай аялдардын көбүн көрдүм. Балдарын бутунан тургузам деп түрдүү оор жумуштарда, каражанын карчырып жүрүп, канчаларын көз өтүп кеткендерин көрдүм. Бакыт таба албай каржы алып, атанын да, эненин да түйшүгүн мойнуна артып, өзүнүн ден соолугун унуткан энелер канча. Мындай аялдарды ким ойлойт, укугун ким коргойт? Аялдар кыйын болуп кетти деген сөздөр көбөйдү. Ар ким өз акыбалына жараша аракеттенип жатат. Үйдө отурган аял заты да жөн отурбайт. Сырттын жумушун да ичтин жөндөгөн аял зат эмеспи? Кудай кошкон жарың түшүнүп, колдоп, коштоп турбаса, башка эч ким түшүнбөйт. Ошол сенин колдоочуң болсо гана аял киши бактылуу болот, балдары бактылуу балалыкты өткөрөт. Спортчу Акжол Махмутовго айтарым: бар энеңде, сени жарык дүйнөгө алып келген энеңде, ак сүтүн берген энеңде эч качан жок дебе. Энеге зар болуп канча балдар жүрөт, энеге зар канча жетимдер жетилүүдө. Энени сыйла. Энесиз бул дүйнө дүйнө эмес. Энең болбосо сен эч ким эмессиң. 5 эненин таман алдында, энең качан ыраазы болгондо гана эки дүйнө бактылуу болосуң.
Балким телеге эң тегиз бактылуу бала болгондо ийгиликтер жаралбай калмак. Кайсы кесипте болбосун акын, жазуучубу же ишкердеги кыйынчылыктын артынан гана жакшы иштери жаралат. Спортчунун апасына айткан окуу эмнегедир аябай ыйладым. Жүрөгүм зыркырады. Аялуу тагдыр тамчысы. Бул бир эненин зары эмес, миңдеген энелердин зарындай, тагдырындай туюлду. Аялзат үчүн, тагдырлар үчүн жаным сыздады. Кайсы эне балдарын таштап кетип бактылуу болом деп ойлосун? Бул бир аргасыздык. Күйөөсү сүйгөн жар болсо, үйүнөн бактылуулукту сезсе, аялзаты башка тургай бизнес кылганга да кызыкпайт. Мен бактылуумун, балдарым бар, жакшы жашоодо жашап жатса, күйөөм сыйлап турса, сыртка чыгып же бизнеске аралашып кетүү мага зарылбы деген бактылуу энелерди, белгилүү айымдарды, сулуу актрисаларды кезиктирдим. Үйдө бакыт нуру жанып турса, аялзатына иш, бизнес жана башканын баары маанисиз жана кызыксыз. Ак жолго акырында дагы айтарым, дүйнө жүзүн багындырып, дүйнө жүзү алаканыңда турса дагы, энесиз, эненин ыраазычылыгысыз эч ким эмессиң. Чынара Мамажакыпова. Акжол Махмутов. Мен чарчадым. Адамдар баарына, айрыкча аларга тиешеси жок нерселерге кийлигише берет. Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарында күмүш медалга ээ болгон балбан Акжол Махмутов өзүнүн Instagram баракчасына чарчаганын билдирди. Адамдар баарына, айрыкча аларга тиешеси жок нерселерге кийлигише берет. Мен чарчадым. Мен азыр физикалык жактан чарчоо тууралуу айтып жаткан жокмун дейт. Белгилей кетсек, балбан азыркы жетишкендиктерине салым кошкон атасы, эжеси жана машыктыруучуларына ыраазычылык билдирип пост жазып чыккан. Көп өтпөй Таңсуу Айдарова аттуу айым Акжол Махмутовдун апасымын деп жергиликтүү басылмалардын бирине маек берген. Аталган маек коомчулукта катуу талкууга алынып, бири спортчуну колдосо, бири анын жетишкендиктерине апасынын салымы дагы чоң экенин айтышкан. Чолпон Байзакова. Текебаев тентектигин дагы баштадыбы? Бүгүн айрым соц тармактагы баракчаларда Атамекен партиясынын түбөлүк лидери Өмүрбек Текебаевдин жаштарга акыл үйрөткөн жолугушуусунан үзүндү видео тасма тарады. Анда Текебаев учурда эки дос Кыргызстанды жарышып, талашып башкарып жатат деген тарызде сүйлөп жатканын көрүүгө болот. Текебаевдин бул сөзүн өзү түзгөн фейк фабрикалар ошол замат көбүртүп жабыртып, Лениндин осуятынан бетер элге жарыялап чыгышты. Тарыхты карасаңыздар, Текебаев качан эле кыргыз элине эл тандаган бийликтерге жакшылык кылып жүрдү эле. Ал бир гана Акаевка жакшы кызмат кылган. Кытайга үзөңгү кошту берерде залга кирип кворум түзүп берген. Адатынча ал баары менен өз кызыкчылыгы үчүн соодалашат. Анын көздөгөн максат ишке ашпай калса, дароо каршы чыга баштайт. Атамбаев менен өтө ынак мамиледе жүрүп, өлкөнү талкалап, партиялык, олигархиялык, коррупциялашкан системаны түзүүгө жетишти. Качан гана аша дозун кезектеги конституциялык реформадан четтетип, алыстата баштаганда заматта кулпуруп, элге күйүп бышкан патриот, оппозиционер болуп чыга келген. Бирок ага карабастан түрмөгө камалган. Текебаевдин бүгүнкү билдирүүсүнүн артында эмне жатат? Биринчиден, Текебаев 2-3 айдан бери Германияга элчилик кызматын сурап күтүп жаткан. Сындап чыкканына караганда, анын бул кыялы ишке ашпай калган. Таарынычын ушинтип билдирип жатат. Экинчиден, жакында парламентте шайлоо болот. Текебаевдин партиясынын рейтингин көтөрүүнүн мындан башка жолу жок. Элге эмне иш кылдым деп чыгат, эч нерсени жарытпаса, сындаганга ар дайым оңой. А бул жагынан ал эч кимди алдына салбайт. Бирок Текебаев айтып койсо эле, эки дос Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев жаман болуп калбайт. Алардын ишин эл гана баалайт. Чолпон Байзакова өзүнүн Facebook баракчасына жазган.